Bir бүкүлүм мушкул тосуп жолумду, бүлүк салып, муздатууда оюмду. Булуду жок кең асманым бар эле, бүт жамандык бир келгенде оюлду. Бүгүн Ош шаарында Азия Молл супермаркетинде үн чыгаруу окуу флешмобу болуп жатат. Алдыда кандай кызыктар бар, келиңиздер биргеликте көрөлү. Дүйнөдө мыкты китептер көп, бирок алар окуй билгендер үчүн гана мыкты. Ош областык китепканасы бүткүл дүйнөлүк үн чыгарып окуу күнүнүн алкагында Ош шаарында китеп жан дүйнөнүн азыгы поэтикалык флешмобун өткөрдү. Иш-чарага китепкананын кызматкерлери, уюштуруучулары жана Кызыл Жарым ай коомунун ыктыярчылары келишти. Биздин китепкана китептерди жайылтуу, окурмандарды китепканага тартуу максатында салттуу иш-чаралар менен кошо жаңы форматтагы инновациялык иш-чараларды да дайым жүргүзүп келет. Ошол иш-чаралардын бири бүгүн барыңыздар көрүп болуп тургандай флешмоб. Биз бул иш-чараны жаңыдан өткөрүп атканыбыз жок. Биз дайым ар түрдүү форматта, ар түрдүү жерде өткөрөбүз. Бүгүн атайы ушул Азия гипермаркетинин жетекчилиги менен сүйлөшүп алдын ала ошолор менен өткөрдүк. Китеп окуу кызыктуу, ал эми үн чыгаруу окуу эки эсе кызыктуу. Анткени үн чыгарып окуган киши башкаларга эмоцияларын да бөлүшө алат. Бүгүнкү күнү ар бир күнү дүйнөнүн 65 өлкөсүндө март айынын 1 шаршембисинде үн чыгарып окуу күнү белгиленет. Ош облустук китепканасы дагы бүгүнкү күндү белгилөө максатында китеп бул жан дүйнөнүн азыгы деген лозунг менен супермаркетке келдик, Азия маркетине. Бул жерде өткөрүүбүздүн максаты адамдар физикалык гана жан дүйнөсүн тойгузбастан бул китеп жан дүйнөнү дагы курсагын тойгузат деген максатта биз ушундай лозунг менен элге чыгалы дедик. Иш-чара эл көп жүргөн жайларда, соода сатык кылган дүкөндөрдө да уюштурулду. Флешмобтун катышуучулары кыргыз, орус жана чет элдик жазуучулардын чыгармаларынын үзүндүлөрүн окуп беришти. Мен Кызыл Ай коомунун ыктыярчысы боломун. Биз ыктыярчылыктан билип калдык. Бул мындай акция жүрүп жатканын библиотекаданчы. Анан ошого биз катышайлы деп бардык волонтерлорду, ыктыярчыларды топтоп келдик. Анан катышканда кубанычтабыз. Биз баарыбыз көркөм окууну тоже жакшы билип калдык. Кандай правилаларын, эрежелерин айтып бергенинен. Мындай көрүнүш дүкөнгө келген сатуу алуучулардын назарын бурду. Тургундар таң калуу менен бирге уюштуруучуларга ыраазычылыгын да билдиришти. Бүгүнкү акцияга туура келип калыппыз. Бул да бизге эң жакшы жөрөлгө. Себеби үн чыгарып окуудан китеп окуу акциясы, бул китепти канчалык окуса, адамдын эс тутуму ошончолук жакшы болот. Азыркы ушунчу уютулдук телефондорго караганда китеп окуу адамдын дем аласың, канча жашарасың. Ошо китептин ичинде маданият, эл журттун тарыхы, адабият, ошо баардык нерсе кошулган деп ойлоймун. Азыр ушу мен ыраазы болуп атам бүгүнкү жаштардын ушундай китеп окуганына. Биздин мезгилибизде баарыбыздан китеп окуп эле чоңойгонбуз, ушундай даражага жеткенбиз. Келечек ушулардын колунда, ким китепти канча окуса, ал ошончолук көп билим алат дейт. Китеп билим булагы деген биздин сөзүбүз бар элибизде. Азаматсыңар силер бүгүнкү акцияны уюштурганыңарга. Бул үн чыгарып окуу дегенди көрүп аябай суктанып отурам. Анткени канчалык китеп окуса баланын ошончолук көзөрү кеңейет, эске тутуму жогорулайт, ден соолугу таза болот. Не дейбиз? Ошол балдар биздин келечегибиз. Көп китептерди окусун, көп изденишсин. Бактылуу келечек ушул китеп окуудан башталат деп ойлойм. Иш-чаранын негизги максаты китепти жана ар кандай чыгармаларды үн чыгарып окуу менен бирге сатуу алуучулардын жана шаар тургундарына жазгы сонун маанай тартуулоо. Аны менен бирге үн чыгарып окууну жайылтуу жана башка адамдарга өзүнүн эмоцияларын ооз эки жана сөз менен жеткирүү мүмкүнчүлүгүн көрсөтүү болуп саналат. Элина Майрамбек кызы, Жаныш Тообаев, Сухра Самодинова, Таңкы коңгуроо программасы.